Саламатсыңарбы урматтуу окуучу достор, бүгүнкү сабагыбыз 5-класстын 4-чейрегинин 1-саатына арналмакчы. Алыкул Осмоновдун ата журт деген ыры тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз Алыкул Осмонов жөнүндө 3-чейректе дагы кеңири сөз кылганбыз. Ошентсе дагы кайрадан Алыкул Осмонов деген ким? Силердин эсиңерге төмөнкү маалыматтарды салгым келип турат. Ал 1915-жылы 21 мартта Чүйдүн этек жагындагы Панфилов районуна караган Капталарык деген айылда туулган. Жашынан томолой жетим калып, 1925-жылы Пишпек шаарындагы балдар үйүнө кабыл алынат. Бир аздан кийин эле Токмок балдар үйүнө которулуп, ал жерде 1928-жылга чейин тарбияланат. 1945-жылы Махаббат деген жыйнагы чыгып, ошол китебине кирген ырлары, поэмалары анын жаңычыл акын, новатор акын экендигин, поэзиянын чолпон жылдызы катары көрсөтөт. Ал ушул китеби менен кыргыз поэзиясына жаңы үн кошот. Аны биз мыкты акын эмес, мыкты котормочу катары дагы тааныйбыз. Ал эми республикабызда Алыкул Осмонов атындагы сыйлык, улуттук китепкана жана улуттук валютабызда дагы Алыкул Осмоновдун сүрөтү чегерилген. Демек, бүгүн биз Алыкул Осмоновдун ата журт ыры тууралуу жалпы сүйлөшөбүз. Алыкул Осмонов ата журт. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон уруп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка, жел тийбесин абайла, көпкө турбас могул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оруа, мен оруйун ата журт. Ата журт жөнүндө ар бир акын ырларды жаратты. Бирок анын ичинен Алыкул Осмоновдун жазган ата журт деген ыры өзгөчө, ар бирибизди ата журтка болгон сүйүүбүздү ойготот. Негизинен ата журт турмушта жылуу кийинеби балдар? Албетте жок. Мына ушул жерден акындын атуулдук темадагы ырды жазгандыгын байкай алсак болот. Атуулдук жанрда. Анткени Алыкул ата журтка согушуп, ата журтту душмандардан коргоо максатында эмес. Ата журт кыйналганда, ата журт ооруганда, демек оорубасын, кыйналбасын, жылуу кийинсин, ал бурганактарда үшүп калбасын деп өзүнүн бир атуулдук позициясын, же болбосо бир ата мекенге болгон, ата журтка болгон сүйүүсүн көрсөтүп жатат. Аны төмөнкү саптардан байкасак болот. Суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оруа, мен оруйун ата журт. Демек, мен орусам оруйун, бирок сен оруа. Сен орусаң, анда бүтүн ошол ата журтта жашаган энелердин, аталардын, бөбөктөрдүн жүрөгүнө доо кетет. Ошондуктан ооруба, түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалат келип ат тизгинин шарт буруп, же болбосо көпкө турбас могул турган сур булут дейт. Силер деле элестетип көрсөңөр, жамгыр жаайын деп турган мезгилде асманда көп булуттардын калкып калганын байкайбыз. Демек, бул булуттар, бул кыйналуу убактылуу гана, бул өтүп кетет. Ошондуктан көпкө турбас могул сур булут. Биздин ата журтубузда дагы жыргал заман орнойт. Биздин ата журтубуздагы гүлдөө өнүгөт, өсөт деген максатта Алыкул Осмонов мына ушул ырын жазып жатат. Демек, ата журт
деги эле ата деген сөздөн ата журт, ата мекен, ата баба деген сыяктуу сөздөр башталат. Ата журт деген темада Шайлообек Дүйшеев жакшы ырларды жазды. Ата журт деген темада мына жакынкы акындардан Зайырбек Ажыматов деген акыныбыз жазды. Ата журт деген темада Сүйүнбай Эралиев, Соронбай Жусуев, мен деген калемгерлер ата журт деген темада ырларды жаратты. Мына ошолордун ичинен эң уникалдуулугу кээ бирлер ата журтту сүйүп ыр жазды, кээ бирлер ата журттун кооздугундан азалап ыр жазды. А бирок ошол кооздукту, ошол сүйүүнү Алыкул Осмонов бизге өзүнүн бир атуулдук позициясы менен ата журтту оорутпаганга, ата журтту Манас эпосунун 7 осуятында айтылгандай көздүн карегиндей сактоого чакырып жатат. Демек, ар бирибиздин ата журтубузга болгон сүйүүбүз эч качан өчпөсүн. Ата журтубузду аздектейли, ата журтубузду сүйөлү, урматтайлы. Мына ошондо биздин Кыргызстаныбыз өнүгүп өсөт. Анда балдар, силерге тапшырма, ата журт деген темада кластер түзүп көргүлөчү. Кандай гана жакшы сөздөр айтылат. Сен үчүн ата журт деген эмне? Үйгө тапшырма, мына ушул теманын үстүндө кластер түзөбүз. Жана ушул Алыкул Осмоновдун ата журт деген ырын жаттайбыз.